Өрттөн 2 адам каза тапты. Мектеп ракетте күчөп жатканы айтылууда. БШК башчысы алмашты. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 11 февралда Бишкекте улуттук жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунун имаратында өрт чыкты. Кырсыктан 1 жаш 7 айлык наристе жана 16 жаштагы өспүрүм улуттук кардиология жана терапия борборунда каза болду. Андан тышкары 9 адам иске ууланды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин билдирүүсүнө ылайык, өрт өчүрүү учурунда 260 адам эвакуацияланган. Өрт өчүрүү үчүн 6 бригада жана атайын топ тартылган. Саламаттык сактоо министринин ордун басары Карманбек Байдавлетов 12 февралда басма сөз жыйынында алдын ала маалымат боюнча өрт оорукананын жер төлөөсүнөн чыкканын айтты. Өрт боюнча Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 275 өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Бул аптада мектеп ракетчилигинен улам бир канча мектеп окуучулары каза болгону айтылды. 12 февралда Ош облусунун Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы мектепте окуучу каза болгон. Маалымат калайык, 12 февраль күнү аталган мектептин 9 классынын жана 11 классынын окуучулары мушташып, натыйжада 9 класстын окуучусу Адилет Турдубаев жабыркаган. Бала ооруканада көз жумган. Бул окуядан кийин мектептин жетекчилиги жана бир канча кызматкери иштен бошотулган. Ал эми милициянын маалыматына ылайык, чыр-чатак акыркы коңгуроодо тагыла турчу лентанын түсүнөн улам келип чыккан. Кара Суу районунда жайгашкан номер 39 орто мектептеги 9 класстын жаш өспүрүмдүн өлүмү боюнча райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, аталган кылмышка шектүү катарында 11 класстын окуучусу камакка алынган. Окуянын келип чыгышынын себеби 25 май акыркы коңгуроо учурунда тагына турган лента боюнча 9-11 класстын ортосунда өз ара териштирүү маселесинен чыккандыгы аныкталган. Коомчулукта социалдык тармактарда таркап жаткан жаш өспүрүм баланы ажатканада ур токмокко алып, ал 1,5 саат жатып калгандыгы чындыкка дал келбейт. Ал эми ушул мектепте опуза талап кылуу, рекетчилик фактылары боюнча териштирүү толук кандуу жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат беребиз. Ал эми Бишкектеги 72 мектепте январдын аягында 8 класстын окуучусу сабалып каза болгону белгилүү болду. Каза болгон баланын ата-энеси жана классташтары окуучу ракетчиликтен улам сабалганын айтышты. Потом мы его подняли, он пришел в сознание и говорит, вот у меня сердце сжимается, балдар. Бул факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштеринин жүрүшү башкы прокуратуранын көзөмөлүнө да алынганы айтылды. Бүгүнкү күндө бул айтылып аткан факт боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталды. Ошондой эле Билим берүү министри Доктургүл Кендирбаева мектептин жетекчилиги жана айрым мугалимдери иштен алынганын билдирди. Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет комплекси курулат. Аталган комплекстин курулушуна президент Садыр Жапаров 14 февралда Ош облусуна иш сапарынын жүрүшүндө мезгил кутусун салды. Мамлекет башчы Ош эл аралык аэропорту жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири экенин баса белгиледи. Бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланышты камсыз кылаарын айтты. Ардактуу агайын туугандар, бул окуя бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге деп баса белгилеп жатабыз. Эмне үчүн дегенде анткени Ош эл аралык аэропорту Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча 2-чи орунда турган ири аэропорт. Ал жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Тагыраак айтканда, бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланыштарды камсыз кылат. Бүгүнкү күндө аэропорт Airbus A320, Boeing 737 жана алардын аналогдору болгон заманбап учактарды кабыл ала алат. Демек, аэропортубуз эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, бул долбоор Кыргызстандын түштүгүндөгү авиация инфраструктурасын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам. Аталган комплекс аркылуу жылына 5 миллиондон ашык жүргүнчү өтөт. Жаңы аэробекет 2 кабаттуу болот, жер төлөөсү менен курулат. Жаңы терминалда жүргүнчүлөр үчүн кенен зал, заманбап каттоо жайлары, фудкорт,
эс алуу жайы, автоматташтырылган 650 орунду унаа токтотмо жана башка ыңгайлуу шарттар каралган. Ал эми аэропортту өнүктүрүү долбоорунда перрон кеңейтилип, учактарды токтотуучу жайлардын санын 25-ке көбөйтүлгөн. Ошол эле күнү Садыр Жапаров Ош Сити долбоорунун IT шаарчасынын курулушун баштоонун урматына мезгил кутусын салуу аземине катышты. Президент IT шаарча жашоочулар, ишкерлер жана IT адистер үчүн заманбап инновациялык комплексин курамы болоорун белгиледи. Долбоордо заманбап жана ыңгайлуу инфратүзүмдөр, турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилер курулат. Долбоордун алкагында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн 10 миңден ашуун батирей менен турак жай комплекси курулаарын кошумчалады. Кыргызстанда министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги болуп түзүлдү. Министрликтин жетекчисине Нурдан Орунтаев сунушталган. Жогорку кеңеш анын кандидатурасын 18 февралда карап, депутаттар суроолорун беришти. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Нурдан Орунтаев 100дөн ашык калктуу конуштун генералдык планы иштелип чыкканын билдирди. Бүгүнкү күндө көп курулуштардын көбү генералдык планы жок жана ошондой эле орусча айтканда проект застройки жок салынган объектилер. Азыркы учурда бүгүнкү күндө биздин мекеме аркылуу 2024-жылдын жыйынтыгы менен 131 калктуу конуштун генералдык пландары иштелип чыкты. Бул жумушту дагы биз актуалдаштырабыз. Үстү-үстөгү жылда 150дөн кем эмес ген планды ишке берели деген план коюп атабыз. Ошол ген пландарды биз туура убагында киргизип алсак, ушундай жанагындай сиз айткандай туура эмес курулуштардан биз арылабыз. Бул биринчиден, экинчиден эми курулуп калган объектилер боюнча дагы биз жумуштарды алып барабыз. Техникалык шарттары жок жерлердеги курулуштардын техникалык шарттарын жаңыртып берүүгө дагы аракетибизди көрөбүз. Ал эми сиз айтып кеткен смог жана пробка маселеси боюнча дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче ушул шаар жетекчилигине жана ошондой эле калктуу конуштардын жетекчилигине дагы жардам берүүгө дайынбыз. Жыйынтыгында депутаттар Нурдан Орунтаевдин талапкерлигин жактырышты. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга шек саналып, Кыргызстанда тыюу салынган якын инкар диний экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү кармалганын билдирди. Облустук милициянын маалыматы боюнча 10 февралда интернетте экстремисттик көз карашты камтыган видео аныкталган. Бул факт Москва райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык, жарыяланган тасмада экстремисттик көз карашты камтыган чакырыктар бар экени такталып, ал якын инкар уюмуна таандык экени аныкталган. Милиция кызматкерлери менен УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринде экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга тиешеси бар 4 адам кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Алардын жашаган жерин тинтүү жүргүзүп, иш боюнча далил заттар алынган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз калоосу менен кызматтан кетти. 10 февралдагы БШКнын жыйынында анын арызы каралып, кабыл алынды. Шайылдабекова БШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экенин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. Нуржан Шайылдабекова бул кызматка 2016-жылы шайланган. 2021 жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы 5 жылдан бери төрайым болуп келаткан Шайылдабекованы кайрадан жетекчи кылып шайлаган. Анын жетекчилигинде БШК 2 жолу президенттик, парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөрдү. Тынчтык Шайназаров 2021 жылдан бери БШКнын төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Ага чейин прокуратура тармагында иштеп келген. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.